Ассаламу алейкум туугандар, баарыңарга ысык салам. Кайра кубанычтамын көрүшкөнгө биздин Аркейджи каналда. Кыргызстандагы туугандар болсо Европага канданып атсаңар, анда баарыңарга ийгилик каалайм. Документиңер тезирээк бүтүп, Европага чыгып, үй бүлөңөрдү кам көргөнгө. Европада азыр иштеп аткан туугандарга баарыңарга ак жол каалайм. Жолуңар шыдыр болсун, чай ичип атсаңар, тамагыңар таттуу болсун дейм. Келе Тахо жөнүндөгү биздин сабактарыбызды уланталы. Бүгүн бир тема бар, маанилүү теманы талкуулайлы. Ал деген 561 Евросоюздун токтому 2006 жылкы. Бирок 20 августта 2020 жылы жаңы эрежелер киргизилген да ошол токтомго. Ошол эрежелердин өзгөчөлүгү кандай жаңы эрежелер киргизилген. Ал деген мындай да. Мисалы үчүн бир айда Польшалык фура болсо, Германияда же Францияда иштеп жүрөсүңөр дечи. Анан ошо бир жума иштедиңер, 2 жума, анан бир айда сөзсүз бир айда бир жолу, жок дегенде бир жолу силер Польшага кайтышыңар керек. Ошондой болгон. Экинчиси 45 сааттык узун пауза деп коет, жумалык пауза. Кабинага жата албайбыз. Мисалы үчүн Польшадан тышкары Германияда же Францияда кабинага жата албайбыз. Дагы бир өзгөрүлүш, ал деген 24 кыска паузалар жумалык, 24төн анан 45ке чейин деп коет аларды. Кыскартылган. Ошол 24түк паузалар мурун кандай болчу? 24 анан 45. Бир жумагы 24 туруп койчубуз, экинчисин 45. Азыр болсо 24 паузаны удаа кылса болот да, экини. Бир жума 24 турдукпу, экинчи жумада кайра 24 туруп коебуз да, анан үчүнчү жумада 45ке өтүп кетебиз. Аны кийинчерээк өзүнчө талкуулайбыз, ал деле аябай маанилүү темадан. Дагы бир өзгөрүлүш, ал деген мисалы үчүн биздин айдоо мөөнөтүбүз бир суткада 9 саат. 9 саат пауза кылабыз, анан 1 саат кошулат, 10 саат деп коелучу. Өзгөрүлүш болсо биз 12 саат айдай алат экенбиз. 2 саат кошуп алсак болот экен да. Тактап айтканда же 1 саат кошобуз, же 2 саат кошобуз. 1 саатты мисалы үчүн биз Германиядан же Франциядан иштеп атып кайтып атабыз. Польшага болобу, Литвага кайтып баратканда, ошондо келатып ошондой жагдай болуп калат да, кээ бирде меники деле болгон практикада. Келатабыз эле ушул фирмага же Польшага жакындаганда бир 30-20 километр калганда саатың төнүп калат да, мөөнөт. Айдоо сааты же 10ду да алдың, 10ун да мынакей бир 5-6 минут калды, дагы бир 30 километр айдаш керек. Айдай албайм депчи. Ошондуктан Евросоюз ошону талкуулап, анан кийин кошуп берип атат да. Мисалы үчүн 10 саат, 9 саат айдадыкпы, анан кийин пауза алабыз дагы, анан 1 саат кошуп берет. 24 жумалык, 24 паузага баратсак, кыскартылган паузага баратсак, анда 1 саат кошуп берет. 45 сааттык паузага баратсак, андан көбүрөөк. Анда 2 саат кошуп алсак болот. Азыр таблицаны экранда көрүп атасыңар, таблица чыкты, мынакей үстүндө. Карап койсоңор. Айта кетиш керек дагы, анан ошол кошулган паузаларды кийин карыз катары алабыз да, мисалы үчүн Тахо карыз катары берет бизге. Жетип алгыла базага депчи. Кийин кайра ошол карыздарды бериш керек болуп калат да. Бергенде эрежеси кандай бергенде, любой жумалык пауза болобу, сутканын паузасы болобу. Ошого 1 саат алсак, ошо 1 саатты кошуп коебуз да, дароо туруп коебуз. 2 саат болсо 2 саатты кошуп коебуз. Баякы 11 же 9 саатка. Дароо туруп койсок, анан карызды бергендей болуп калабыз да. Келе сүрөттү байкасак, үстүңкү сүрөттү карайлы, мынакей обычная езда деп турат, көрүп атасыңарбы? 4 саат 30 минут айдадык, 45 пауза, кайра 4 саат 30 минут айдадык, 9 саат айдагандай болуп калдык. Эмне алабыз? Жете албай калдык да базага бир 30 километр. Эмне алабыз? 45 минут туруп коебуз. Пауза. Ошондо 2 саат берет экен тахограф. Жетип алгыла депчи.
Анан биякта көрүп атасыңар, мындан ары 45 и более деп турат. Паузага келе атабыз. Анан базага жеткенде дароо распечатка кылып туруп, анан кийин жанагы 12-чи статья бар. Непредвиденные обстоятельства деп коет, же күч келбес жагдайлар деп коет ошончу. Анан ошо 12-чи статья. Анан 12 артикл деп коет. 12 561 2006 деп жазып туруп, үстүнө распечатканын үстүнө. Анан астына жазабыз жагдай эмне болду, эмне себептен 2 саат аша айдап койдук деп жазабыз. Доезд до базы деп орусча эле жазып койгула. Доезд до базы на длинную паузу депчи. Же болбосо доезд на базу на укороченную паузу 24 и более. Фамилия, анан кол коюп коесуңар сөзсүз. Экинчи сүрөттү карасак, мынакей ортодогу 4 саат обычная езда до 10 часов дейт. Үстүнкүсү 9 саат болчу, биз мынакей 10-10 саатты алып атабыз азыр. 4 саат 30 минут айдадык, пауза турдук, 4 саат 30 минут айдадык, пауза турдук, жете албай калдык базага. Анан кайра пауза кылып туруп, дагы 1 саат алдык. Келе атабыз. Анда да жете албай калдык. Ар кандай болот да, же пробка болуп калат, же ремонт жолу болуп калат, ошондой. Эмне кылабыз? Кайра эле пауза турабыз, 30 минут деле туруп койсок болот экен да, ошондой бар экен. Ошондо 2 саат берет экен дагы. Узун пауза баратсак 45, андан узун. Ошондой жаңылыктар да, ошондой бир жаңылык бар. Пайдалансак болот. Кээ бир айдоочулар билбей калат да, анан базага бир 50 километр, 40 километр жеткенде анан кийин жетпей эле жатып алышат да. Ошол эле Литва, Польша. Мисалы үчүн биз Польшада жатсак, ставкалары башкача, арзан эле төлөнүп калат. Польшанын чегинен өтүп кетсек Германияга, аяктан уже жана суточный кетет да, биз дневка деп коет. Кээ-бирлердики 80 евро, кээ-бирлердики 75-90 евро. Польшада дневкалар иштебейт. Ошон үчүн жетип алып, машинени коюп, анан барып хостелге жайракат эс аласыңар. Астын карайлы, астында болсо, мисалы үчүн айдоо мөөнөтүн биз кошуп алсак болот да, ошол саат. Анан одиночный экипаждар айдоо мөөнөтүн эмес, ма десе иш мөөнөтүн деле кошуп алса болот экен да. Мисалы үчүн айдоо мөөнөтүңөр бар дагы, 2 саат кенен бар, 50 километр калды. Бирок силердин иш мөөнөтүңөр кур калды да, уже бүткөнү калды. 13 саат же болбосо жана 15 саат, 15тен аттабай 16га өтүп кетейин деп атат да. Ошондо да эмне кыласыңар? Астыңкы сүрөттү байкасаңар, анда силер жөн эле айдап кете бересиңер да, пауза жок экен. Пауза кылбай эле айдап кете бересиңер, же 1 саат кошула берет, же 2 саат кошула берет. Ошентип келип эле анан кийин межнедельный пауза дома деп турат. Ошого келип распечатка кыласыңар да. 12 артикл деген арт 12, анан 561 2006 деп жазып туруп, анан кийин астына жазасыңар да. Доезд до базы на межнедельную паузу, длинную, укороченную деп анан кийин кол коюп. Сүрөтүн көрүп атасыңар, мынакей астында жазылып турбайбы? 12 561 2006 депчи. Ушуну сөзсүз распечаткага үстүнө жазып коюш керек. Распечатка деген ролик бар, астына плейлистке кирсеңер, ошондо как раз ушул 12-чи артикл жөнүндө, распечатка жөнүндө кеп кылганбыз роликте. Ушундай нарушениялар болуп калса эмне кылыш керек? Анан кийин 12-чи статьяга таянабыз болду. Полициялар көрөт, статьяны билет экен, 12-чи статьяны билет экен деп. Анан кой берип эле коюшу мүмкүн да, штраф жок эле. Ошентип туугандар, эч нерсеси жок. Кыргыздар айтат, кыргыздын сөзү бар го, эчтеке болбойт дегендей да, эчтеке болбойт, чын айткандачы. Берилет 1 саат, 2 саат деле берилет. Андан бул
аз келгенсип жанакы суточный паузага турабыз го, 9 саат туруш керек, кыска, эң кыскасы. 11 саат, анан эң кыскасы суточный пауза. Бирок ушул өзгөрүлүш боюнча биз мисалы үчүн дагы бир токтом бар. Анда-санда водительдер билет. Ошону талкуулайбыз. 7 эле саат туруп койсок болот экен. Аны эмкиде роликте талкуулайбыз. Буюрса аркы жумадабы ушундай. Буюрса чыгарабыз. Баарыңарга ыраазычылык билдирем. Рахмат баарыңарга, ушинтип жазылып атасыңар, комментарийге кирейин. Ден соолук каалайм. Үй бүлөңөргө ден соолук каалайм. Сак болгула. Эрежелерди бузбагыла, штрафка илинбегиле. Ийгилик каалайм баарыңарга. Көрүшкөнчө кубанычтамын көрүшкөнгө. Тез-тез көрүшүп туралы.